Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Эненин эрдиги» аттуу курч окуялуу баянынын 2 китебинин 7 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ошентип күндөр өтүп жатканда шаарда ири банк тоноо болуп, бет капчан каракчылар сакчыларга курал такап, чак түштө эле эбегейсиз акчаны көз көрүнө шыпырып из жашырып кетишти. 2-3 жылдан бери мындай окуя боло элек эле. Шаар дүңгүрөй түштү. Иш кынтыксыз жасалгандыктан милициянын кылмышкерлерди таба албай аргасы кетти. Көзгө байланган бардык илинчектер иликтенилип, шектүүлөр текшерилип жатты. Ушул окуялардын шарында Айбек да түшүнүксүз түрдө байып шек жараткан жаран катары 4 досту сурака бир-бирден чакырып опузалап алды. Алар ал күнү жумуштарында болгондору айдан ачык көрүнүп, күбөлөрү менен тастыкталып турса да, Айбек ар кандай олдоксон суроолорду берип кыжырына тийгенде аким депутаттыгына салып кабинетинде эле акыйлашып кетти. Ошол жерден Айбек ачуусуна алдырып, баягы Касымдын кагаздарынын арасынан тапкан бети ачылбай калган банк тоноолордун тизмесин алып чыгып үстөл үстүнө жайып, анын арт жагына жазылган акимдин телефон номеру менен атын сая көргөзүп, бул Касымдын өз колу менен жазылганын, 4 достун анын өлүмү менен байланышы бардыгын, ал эми череп крематалык болсо да бул жерде жөн гана пайдаланылып калганын, анын денесиндеги окту текшертсе Касымдыкы эмес экени далилденелерин, анан бул 4 достун Акбар аттуу шеригин Орусиядан да болсо таптырып, андан көп нерсени кыйнап суракка алып, далай чындыктын бетин ачып түбүнө жетээрин саймедиреп, Айтор жини менен оюнда жүргөн божомолдорунун баарын айтып салды. Аким көтөрүп турган асманың болсо таштап жибер дегендей түр көргөзүп, ак кишиден бетер тоготпогону менен Айбектин божомолдорунун көбү туура чыккандыгынан уурунун көчүгү кууш болуп сестене да түштү. Өзгөчө Акбарды издеп таап, суракка алып, чындыкка жетем дегени жөн эле бир сөз болсо да аны коркутуп койду. Акбардын Айбектин эч кандай амалга салып, кысымга алган сурагына туруштук берерине ишенген жок. Ал өзү айткандай эски досторун сатууга ниет болбосо да, менттердин ар кандай шекшенүүлөрүн жаратып коюшу мүмкүн болчу. Жетишет, деди бир күнү кызуу кандуу Кабыл бул тууралуу талкуулап кандай кылышты билбей отурушкандарында. Качан келип кармап кетер экен деп калтырап отургуча бирдеме кылышыбыз керек. Жанагы Айбек деген ментти же Акбарды жок кылганыбыз оң. Ооба, биз ушинтип жүрө берсек, алар бирдин ичинен чыгат. Ошондо кеч болот, андан көрө тезирээк кыймылдайлы, деп аны Бектур колдоду. Силердин жайыңарга койсо, эртең эле экөөнү эки жерге жайлаганы турасыңар. Антип кара күч менен иш бүтүрүш иттен оңой, бирок эртеси эле колго кишен салынганда аттиң деп өкүнүп калабыз. Ошон үчүн акылга салып иш кылалы, деди аким. Достор, мен Акбардын бизди сатпашына ишенем. Ал эми тигил ментке каалаганын ашыгы менен берип тойгузсак эле иш бүткөнү турат. Кандай дейсиңер? Деди досторунун кан жутмасы кармап баратканын байкаган Бейшен. Ага анттик дегенибизче, коюлуп жаткан күнөөлөрдү моюнубузга алган болобуз. Ушуну эле күтүп турган ал бизге чапкенедей жабышып, өмүр бою үстүбүздөн түшпөй каныбызды сорот. Ошон үчүн аны бир амалын таап, жолубуздан чыгарып салганыбыз эле оң, деп Бектур жүйөлүдөй кеби менен өзүнүкүн берген жок. Ооба, мындай немелерди тойгузуш кыйын. Андан көрө бир ок же бир кулач жип менен иш бүтүрүшүбүз керек, деп Кабыл адатынча эгизиндей жолдошун колдоду. Ишти эң эле кылдат, бизден эч ким шек албагыдай таза жасашыбыз керек, деди аларды колдоорун ушул сөзүнөн билдирген аким.
кандай таза, чебер кылсаңар да мага бул ишиңер жаккан жок. Ишти кан төкпөй эле жөн бүтүрсөк болмок. Айбекке 3 бөлмөлүү батир берсек эле ыраазы болот болчу, деди Бейшен кыжаалат боло. Беке, сен бул ишке аралашпай эле кой. Биз эле бүтүрөбүз. Киши канчалык аз болсо, артыбызга ошончолук азиз калат, деди Аким. Ооба, Аким, акылын тапсаң, биз Бектур экөөбүз калганын өзүбүз эле бүтүрөбүз. Айткандарындай эле эми алар Бейшенди ортого кошпой тымызын кеңешип, эгер Акбарды биринчи жайласак, Айбек дароо эле бизден шек алат. Ошон үчүн бул тажаал менттин көзүн биринчи тазалайлы деген чечимге келишти. Эртеси кийинчерээк мечитке көп каттай баштаган Бейшен досторунан адам канына забын кылбоолорун дагы бир жолу суранып, 1 айлык даабатка түштүк тарапка кетип калды. Ушул аракет менен эртеси эле Толикти чакырып, Айбектин артынан аңдыта башташты. 1 жылдан ашык убакыттан бери 4 достун ар кандай жумуштарын жасап, ишенимине кирген, мындан жакшы акча таап алып жүргөн ал Айбектин менттик баам байкоосуна илинип калбаш үчүн бирде Бектурдун, бирде Бейшендин эски машинелерин айдап, кайбирде такси жалдап, артынан көлөкөсүндөй ээрчип аңдый баштады. 1 жумадай ушинтип артынан жүргөндөн кийин Толик Айбектин үйү жаңы конуштардын биринде экенин, көбүнчө ички иштер министрлигиндеги иши менен үйүнүн ортосунда жүрөрүн, кээде гана андан кылт эте чыга калып, аэропорт тараптагы чоң жолдон окчун жайгашкан айылга барып келе калаарын, анда анын ошол кыштактын мектебинде мугалим болуп иштеген көңүлдөшү жашаарын, экөөнүн ортолору абдан ысык болгондуктан Айбек ал жакка 1 жуманын ичинде эле 3 жолу барып келгенин айтып келди. Андан кийинки күнү Толик аңдуучусунун кайсы бир кичи районго барып, бирөө менен кезиккендеги сүрөтүн көргөзгөнүндө анын Акбар экенин тааныган досторунун жүрөктөрү түшүп калды. Эң бир сөөк, өчтү душмандарына айланган бул экөөнүн ортосунда эмне жөндө сөз болгонун боолголошкон алар шашыла башташып, Айбекти ошол айылга бараткан ээн жолдо кармап жаздым кылууну чечишип, ал жумуштан чыкчу учурду болжоп, шаардын аэропорт жагына чыгып күтүп турушту. Мындай аракеттин биринчи күнүндө Айбек үйүнө түз барып, жолдору болбоду. Экинчи күнү дагы ушинтип күтүп турушту эле, Толик чалып, Айбек жумушунан чыгып, 2 жолдошу менен кафеге кирип кеткенин кабарлады. Үйгө кете бермекчи болуп барышып, айнып, анын кафеден чыгышын күтө турмакчы болушту. Алар айлананы караңгылык каптагыча зеригип отурушуп, үргүлөй баштагандарында Толик чалып, Айбектин кафеден чыгып, шаар аркылуу өтүп, аэропорттун жолуна түшкөнүн кабарлады. Үчөө шашып калышты. Отурган унаасын чоң жол менен учура айдап, Айбек барчу айылга бурулуп, анын таштак жол менен бута атымчалык баргандарынан кийин жолдон чыгып, мурунку күндөрү жарыкта келип болжоп койгон чоң даракты сүздүрө токтотушуп, анын баардык эшиктерин ачкан бойдон, арткы кызыл жарыгын күйгүзүп өчүргөн бойдон калтырышып, дымыган тейде күтүп отуруп калышты. Арттагы бурулуштан бери бурулган машиненин жарыгы бат эле жакындап келип, алардын тушуна келгенде токтой калганы байкалды. Жолдон чыгып барып, чоң даракты сүзгөндөй болуп, арты көтөрүлө түшүп, нары карап токтоп турган машинадан жардам сураган онтоо аралаш үн угулганда, Айбек кырсыктан жабыркагандарга жардам бериш үчүн машинасынан атып чыгып жүгүрдү. Ал жетип барганда айдоочусу жагынан даракты сүзгөн машинанын алдыңкы эшиги ачык туруптур. Жанагы онтоо аралаш кыйкырык оң жактан угулганда, айдоочунун руль менен отургучтун ортосуна кыпчылып калганын боолгулугун Айбек жетип барып, эңкейип карай берди. Ушул учурда камсыз турган аны карылуу кол жакасынан кабыштыра кармап, ылдый тартканда арткы орундуктан түшө калган экинчи киши төбөдөн ары уруп, бир отоло бүк түшүрүп, анан экөөлөп моюнун толгоп сындырып, бир заматта түбөлүккө тынчыта салышты.
экөө колу буттары салактаган Айбекти көтөрүп анын машинасын карай чуркашкандарында үчүнчүсү өздөрүнүн унаасын от алдырып артка айдай башташты. Аздан кийин жарыгын күйгүзбөгөн биринчи машине арты менен жылып жолго чыкканда, экинчиси анын изине салган бойдон катуу күүлөнө атырылып келип, карт таракка карс эте урунду. Айбек аким менен өз кабинетинде акыйлашып кеткенинен кийин ага ого бетер тиш кайрап, кандай болбосун бул иштин түбүнө чейин казып жетүүгө белсенген. Анан абдан эле шектүү көрүнүп, бирок эч кандай далил табылбай жаткан бул ишке илинчек табылар бекен деген үмүттө Орусияга чыгып кеткен мигранттардын тизмесинен Акбардын аты жөнүн издетти. Акимдин айтканы жалган чыгып, ал жактан керектүү маалымат табылбаган соң Ички иштер министрлиги тарабынан мамлекеттик каттоо менен паспорт үстөлдөрүнөн бул жаран тууралуу маалымат берүүлөрүн суратып, көп өтпөй эле изделип жаткан Атул 1,5 жылдай мурда Даана аттуу аялга үйлөнүп, анын батирине паспортун каттатканын билинди. Өзүнүн наамына 2 бөлмөлүү батирден 3 жазылып турса да, аларга катталбастан жаңы үйлөнгөн аялынын батирине катталганын таң калып, ого бетер шеги күчөгөн Айбек артында аңдуу барын сезбестен өзүнүн өлүмүн тездеткен Акбар менен болгон ошол жолугушууга шашылган эле. Берилген суроолорго ойлоно түшүп, токтоолук менен жооп берген Акбардан бул жыйнаган байлыктарынын кайдан келгенин сураганында ал достору Якутияда иштеп келгендерин, алардын эбигейсиз байлыктарынын ичиндеги өзүнө катталган 3 батирди өзүнө жөн эле жаздыртып койгондорун айтып, досторунун айкөлдүгү менен алардын биринде бекер эле жашап жүрүп, эми аны ижарага берип коюп, аялынын үстүнө кирип жашап жатканы ошол эле тыйындын айынан экенин, ошентсе да балдар үйүндө чогуу чоңойгон ал достору менен андай деле ысык эмес экенин мойнуна алып, акыркы кезде эмне кылып жүргөндөрүн деле жакшы билбесин түшүндүрүп, айтор досторуна кир жугузбаганга аракет кылып, өзүн аларга жабыштыргандан качып, арыдан бери, бериден ары боло эч нерседен шек алдырган эмес. Ошентсе деле бул киши көптү жашырып жатканын сезген Айбек Акбарга достору топтогон байлыктарынын кайдан келгенин түшүндүрүп бере албай жатканын, бул тууралуу дагы көптөгөн суроолору бар экенин, кийин да сүйлөшөөрүн билдирип, мыйзамдын жана өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кийинки сүйлөшүүдө досторунун бүт кылыктарынын кайдан келгенин жашырбай айтып бериши зарыл экенин, болбосо эртели кеч алардын беттери ачылганда өзү да жооп берип калаарын опуза аралаш түшүндүрмүш эткен. Мындан улам баягы күнү акимди ээрчитип келген Бейшендин өзүнөн кечирим сурап, ынтымакка келишүүнү суранганы жөн жерден эмес экенин, менттер бирдеменин шегин алып калганын байкаган Акбар, кокус акимдердин илгертен берки банк тоногон кылмыштарынын бети ачылчу болсо, өзүн аларга түздөн түз катышкандыгы үчүн күнөөлөй алышпаса да, кылмышкерлерди жашырганы үчүн уурдаганда анын этин жеген да ууру деген маанеде жооп берерин болгологон. Андай болбоосун ичинен тилеп, 2-3 күн жүргөнүнөн кийин капысынан эле кайсы бир гезиттен Ички иштер министрлигинин жооптуу кызматкери Балбаков Айбектин күтүүсүз кырсыктан каза тапканын окуп, анын ысымын эстеп калгандыгынан, сүрөтүн көрүп көзүнө кандайдыр жылуу учурагандыгынан улам толук маалымат алуу үчүн ИИМдин өздүк интернет сайтына кирип караса, каза болгон адам жакында эле өзүнө көптөгөн суроолорду берген министрликтин ошол жооптуу кызматкери экени таанылды. Ал түз эле баратып уктап кеткендигинен улам жолдон чыгып кетип, бакты барып катуу сүзүп, ошол жерден эле мүрт кетиптир. Карыган ата-энесинин жалгыз уулу экен. 3 баласы жетим калыптыр.
Дароо эле мындан өзүнүн эски досторунун, азыркы душмандарынын кырсыкка шылтамай ыкмасын тааныган Акбар алардын ашынып бараткан мыкаачылыгына, жазаланбастыктан улам Кудай Теңирин тааныбай көп бараткандарына ичинен ачуусу кайнап жини келди. Ошонусу менен буларды иш жүзүндө болбосо да сөз жүзүндө коркутуп коюу максатында телефон чалууну чечти. Бирок алардын эч биринин номуру өзүндө жок экен. Ойлоно отуруп, Бектур өзүнүн туулган жыл айын номуруна коюп алганын эстеп терегетти. «Бектурсуңбу?» деп тааныш үндү угаары менен дагы да сурап бышыктап алып, ички ачуусунан жаралган оюн аптыга айта баштады. «Мен Акбармын. Силердин кезектеги кылган кылмышыңарды билип, эскертип коеюн деп чалып жатам. Силер Кудайды карабай катуу көп кеттиңер. Көзүңөргө эч нерсе көрүнбөй баратат. Эмне үчүн өз ишин кылып жаткан бейкүнөө ментти өлүмгө кыйдыңар? Аны арам жол менен тапкан оокаттарыңардан же акчаңардан берип, оозун жаап алдап койсоңор болот беле? Анын дагы жашоого укуктуу экенин, жаш балдары бардыгын, алардын атасыз жетим каларын эмне үчүн ойлогон жоксуңар? Жетимдиктин запкысы кандай экенин силер билбегенде ким билет? Болбоду эми Бектур. Тизгиниңерди тартып, эсиңерге келбейсиңерби? Өмүр бою эле ушинтип жүрө беребиз деп ойлоп жатасыңарбы? Жок, бир күнү колго түшпөй койбойсуңар. Ушуну унутпагыла. Артыңардан түшкөн менттин көзүн тазалапсыңар. Эми силерден эч ким шектенбейт. Ошон үчүн эмитеден көчүүңөрдү кыскыла. Муну мен бала чактан бери бирге өскөн дос катары күйгөнүмдөн улам айтып жатам. Мени силер далай жолу өлүмгө кыйып, ага аракет кылсаңар да аяп келатам. Бирок чыдамдын дагы чеги бар да. Дагы бир жолу кимдир бирөөгө жамандык жасап канына забын кылчу болсоңор, болгон бүткөн кылмыштарыңарды тизмелеп менттерге өткөрүп берем. Бул менин колумдан келет. Ошону эсиңерге түйүп койгула. Кабыл экөөңөрдү билем. Бул сөздөр дээриңерге жукпай калышы мүмкүн. Анткени дөңсүңөр. Бирок бул айткандарымды акимге жеткирип койгула. Ал мени түшүнсө, силер аны ээрчийсиңер. Мен ушуну силерге эскертип коеюн деп эле чалып жатам. Мен айтаарымды айттым, болуптур, деп чорт келсе сөзүн бүтүрүп. Эй, деп Бектур сүйлөп келатканында телефонун өчүрдү. Бектур кайра чалды. Акбардын анын сөзүн уккусу келбей турса да чалууну албаска аргасы калган жок. Эй, эмне деп эле былжырап жатасың? Жанагы ментиңди биз эмне кылыптырбыз? Оозуңа карап сүйлөсөңчү. Болбосо ошонун жанына барып каласың. Досубуз деп өмүр бою багып келатсак, артыбызга суу куюп кеткен сендей неменин эбак эле моюнун толгош керек болчу. Колго гана тийбей жатасың да, болбосо колумдун кычуусун кандырып, андан кийин түрмөсүнө түшсөм да кайыл болот элем. Акбар, сен түрмөгө түшүрүп коем. Каматам деген сөздөрүңдү айтып бизди коркутпа. Керек болсо биз ал жактан да жыргап жашайбыз. Кыскасы, сен дагы көчүгүңдү кысып жөн жүргүн, болбосо бирди көрүп каласың. Уктуңбу? Мен сага эскерттим. Кийин өкүнбөгүдөй бол. Бектур байланышты үздү. Акбар бул опузалоодон денеси муздай түштү. Ага чалганына өкүнүп, өзүнүн айткандары дээрине жетпегенин түшүндү. Ортодогу аңырайган душмандашуу ого бетер кеңейе түшкөнсүдү. Өзүнө Бектур ого бетер тишин кайрап, бул эскертүүсүн коркутуу катары кабыл алып, берки досторун дагы көкүтөөрүнөн шекшинди. Андыктан булардан жакшылык күтпөө керек экенин билди. Минтип жүрө берсе, аларга оңой жем болоорун түшүнүп, бүгүндөн калбай шашылыш түрдө кайрадан кайдадыр жашына туруу чечимине келди. Азыр ал мурдагыдай жалгыз эмес болчу. Жароокер жары Даана, өзүн таанып талпынып калган уулу Нурдөөлөт бар эле. Аларды таштап кайдадыр качуу, бир жакка кете туруу оюна дагы келген жок. Эми акимдер мылтык такаса да, алардан ажырай алмак эмес. Эмне кылышты билбей баш катыра ойлонууга убактысы жок. Ал ошол эле күнү эски досторунун кайрадан пайда болуп коркута баштаганын Даанага айтып, убактылуу болсо да орун которуштуруп, коопсуз жакка бара туруулары керек экенин түшүндүрдү. Муну укканда Даананын жүрөгү түшүп калды.
Каракчылар азыр эле кол салчудай болуп кайдадыр качып кетүүгө шашыла баштады. Акбар акимдердин ачык кол сала албастарын, алар өз иштерин тымызын жасап, суудан кургак чыгууга маш экендиктерин, жасаган кылмыштарын кырсыктан улам болгондой кылып бүтүрүүгө аракет кылышаарын, алардын көзүнө көрүнбөй из жашыра турушса эле эч кандай бала болбосун түшүндүрүп, шаардын башка тарабынан батир таап жашай турууну сунуштады. Буга даана болбоду. Каракчылар ал жактан баары бир эле таап алат, андан көрө бир жактарга кетип калалы деп көшөрүп туруп алды. Ушинтип экөө ары кетип, бери кетип талашып отурушуп, акыры Акбар даананын тилин алып, кыш өтүп жаз келгиче алыскы Ак талаадагы кайындарыныкына бара турууга макул болду. Ошонун эртеси эле үйдү батирге берип, сулуулук салуунун иштетүүнү эжеси Жайнагүлгө тапшырышты. Баястан болсо бир таекесинкинде жашаганы калды. Өздөрүнүн татаал жолдорго жарабаган кичинекей үнөмдүү машинасын таксовать эткенге Баястанга калтырып, анын чоңураак унаасын айылга айдап кетмей болушту. Ошентип, айылдын жай жашоосунда кыш өткөрүп келиш үчүн көп өтпөй жөнөп кетишти. Акбар шекшигендей эле анын эскертип телефон чалуусун коркутуу катары кабыл алды Бектур. Өз кылмыштарын Акбар менттерге тизмелеп бергиси келип жатканын, ал тургай ал Айбектин өздөрү колдуу болгонун билип калганын, ушундан улам түрмөнүн түбүнө түшүрүп чиритем деп коркутканын өркүндөтүп айтып берди эле, оңою менен жинденбеген акимдин тиштери кычырап ызырынып жиберди. Арам тамак. Өзү өлө албай жүрүп коркутуп койгонун кара. Бизди түрмөдө чириткиси келсе, биз аны каякта чиритет экенбиз? Шашпай турсун. Акимдин мунусу күч менен маселе чечип көнгөн кабыл менен Бектурга жага бербей калды. Аким, ушуну эле билгизбей жайласак тынч жашаган турабыз. Ага Толикти жиберип, кардар катары сыртка айдатып чыгып жайлап салалы. Антпесек бул жаман коркунучтуу болуп баратат. Муну эртең жасабасак бүрсүгүнү кеч болгону турат. Аким ойлуу түрдө башын ийкегилеп жиберди. Эртеси күнү эле Толикти Акбар иштетчү жерге жиберип, аны кардар катары айдатып келүүнү буйрушуп, өздөрү Сокулуктун кайсы бир айылына бурулчу жолдо күтүп турушту. Анын моюнун өз колдору менен толгоп сындырышкандарынан кийин машинасы менен кулатып, жасалма кырсык жасачу жерди дагы белгилешип, буга Толикти күбө кылып, аны Кудайдын парманы менен бул кырсыктан аман калган киши катары көргөзүшүп, кызматы үчүн жакшылап төлөп бермей болушту. Бирок ал күнү Акбар жумушуна чыкпады. Толик аны аялдамада зеригип күтүп, акимдер алиги жолдо зарыгышып, акыры тажагандарында үйгө кайтып келишти. Эртеси Толикти Акбарды Сокулук жака айдатып чык деп жумшап коюшуп, өздөрү үйдөн чыкпастан анын коңгуроо кагуусун күтүп отурушту. Бирок ал күнү дагы Акбардын дайыны билинбегендиктен өздөрүнүн бул планынан ал шекшинип калганын түшүнүштү. 2-3 күнү бою даананын сулуулук салонун Толикке каратышып, кичи райондо жашаган үйүн өздөрү аңдышып, Акбарды көрө да алышкан жок. Сокулук жакта зеригип жүрүшкөндөрүндө ал из жашырып кеткенин түшүнүшкөн достор эмне кылаарын билбей отуруп калышты. Акбар өз кылмыштарын менттерге тизмелеп берсе, же Айбектин өлүмүнүн сырын аларга билдирсе, качан болбосун мыйзамдын темир чеңгелдүү колу өздөрүн карай сунууларын ойлоп, бул коркунуч мүнөт сайын күчөп бараткансыды. Мындан өткөн жамандык жок болгондуктан алардын уйкулары качты. Жегендери желим, ичкендери ирим болуп, эмне кылаар айлаларын таппай калышты. Ал бизди менттерге тапшыргысы келсе, эмдигиче аны жасамак, деп Акбар дайынсыз кеткенден бир жума өткөн соң аким өзүнүн дагы, досторунун дагы көңүлдөрүн жайгарып, аны издөөнү токтотту.
Акбар бизге тийишпесе, биз дагы аны сөйкөлөнбөйлү. Тынч жашайлы, унуткула аны, деп депутаттык жумушуна чыгып баратып экөөнү буйруа сүйлөдү. Анын айткандарын эки кылбаган булар баш ийкиген бойдон калышып, күндүз өз иштери менен алек болушуп, көптөн бери зергип жүргөн немелер кечке жуук көңүл ачууга буйрушту. Бир ичсе токтоно албаган экөө ошо бойдон 2-3 күн уда шапар тебишти. Акчаларынын көптүгү баардык жыргалдарга жол ачкандыктан шаар боюнча шадраңдай көңүл ачышып, каалаган эркеликтерин жасап жүрүштү. Бир күнү экөө кечки клубтан чала кызуу болуп чыгышып, көңүл ачуунун калганын шаардын элиталык районунда жайгашкан сойку канада өткөрүү максатында жол боюнда турган таксилерге келишти. Алардын бирөөсүнө түшүп баратышканда Бектурдун көзүнө алды жакта турган ушундай эле таксинин номуру урунуп, ал аябай тааныш сезилип, карап туруп калды да, бул өздөрү бир жумача издеп көңүлүнө жат болгон Акбардын номуру экенин таанып селее калды. Өзүнөн мурда машинеге түшүп жайланышкан Кабылды ийининен тартып сөөмөйү менен алды жакты көргөздү. Бектурга караганда оолжуп мас боло түшкөндүктөн Кабыл эч нерсени аңдай албай алдыны бир, досун бир карап ийин куушуруп тим болду. Бектур анын жанына отура калып, чыканагы менен капталга түрттү. «Эй, тигинде Акбардын машинеси турат, көргөн жоксуңбу?» «Я», деп эймараң эсине келип, көзүн бардап алып, алдыны караган ал тааныш номурду бүшүркөй тиктеп башын ийкегилеп жиберди. Кайра экөө тиктеше түшүштү. Бектур эгин экчелеп, «Кандай кылабыз?» дегендей ишарат кылды. Кабыл манжалары менен өзүн өзү мууздагандай кыла көргөзүп жайлайбыз деген белгини берди. Такси артына жыла баштаганда токтотушуп жерге түшүштү. Кабыл өздөрүн суроолуу карап калган таксистке кайдыгер кол шилтеди. Ал Акбардын машинасынын айдоочусу жагынан чыкканда, бир жагынан келген Бектур каалганы шарт ачып, ага шып этип кирип отура калды. Бирок урулда Акбар эмес, башка жаш жигит отуруптур. Экөө селее түшүп, эмне кылаарын билбей калышты. «Байкелер, кайда барасыңар?» деп Баястан сураганда гана эсине келгендей жанданган Кабыл күңк этти. «Борборго». «Тигиге эмнеге түшпөй койдуңуздар?» деп артка баш жаңсаган Баястан машинасын от алдырганда гана Бектур үн катты. «Биз Акбардын таанышыбыз, же бул Акбардын машинасы эмеспи?» «Ошонуку?» деген Баястан кайрадан жанындагы Бектурду ким эле дегендей бүшүркөй карап сөзүн бышыктады. «Жездемдики. Акбар жездең болобу?» таңыркай сурады арттагы Бектур. «Ооба, тагыраак айтсам таа жездем болот». «О, жакшы экен. Ал өзү каякта?» «Айылда». «Айылың каяк?» «Нарында». «Ал качан келет?» «Билбейм, көпкө жүрөт го». Ошол бойдон сөз уланган жок. 2 көчө баргандан кийин арттан Кабыл үн катты. «Солго бурулчу, үйгө бара кетели». «Эмнеге үйгө барабыз?» деп Бектур бурула бергенде, Кабыл аны акырын ийинен басып койду да кошумчалады. «Коркпой эле айдай бер, ашыгы менен төлөп беребиз». Кабылдын башкаруусу менен бир көчө барып, оңго кайра 2 көчөдөн соң солго бурулуп, түз барып токтогондо, Кабыл кимдир бирөөгө чалып, «Дарбазаны ачып койчу, биз келдик», деди. Аздан кийин солураак тараптагы чоң дарбаза ачылганда Бектур буйруа сүйлөдү. «Айда, короого кир. Байкелер, үйгө өзүңөр эле кирип чыга калгылачы, мен ушул жерде эле күтө турайын», деди Баястан Бектурду карап. «Айда дегенде айдай бербейсиңби?» деген ал Баястанды жакадан алып, катуу жулкуп, камсыз немени алдына басканда, Кабыл арттан түшүп келип, аны ары карай түртүп урулга отура калып, машинаны азыраак артка берип, кайра саал солго буруп, атырылткан бойдон ачылуу дарбазадан заңгыраган хан сарайдын короосуна кирип барды. Ал жерден Кабыл эшиктин алдында турган кишиге кайра кыйкырды. «Гаражды ач!»
Кароолчу колундагы пультун хан сарайдын түбүн карай сунганда төмөндөгү жер төлөнүн эшиги жогору карай көтөрүлө ачылды. Жанагындай атырылбай жай жылган машина караңгы жер төлөнүн бир нече машина батчудай кенен ичин жарык кыла кирип токтогондо каалганы карс жаап түшкөн Кабыл кыйкырды. Абышка, бүгүн үйүңө бара берсең болот. Эртең канчада келейин? Деп сурады үйгө барып эс аларына кубанган түргө келген кароолчу чал жер төлөдөн чыгып келген Кабылга пультту сунуп жатып. Биз өзүбүз чалабыз, бара бер. Кабыл кароолчуну кетирери менен Бектур Баястанды машинадан сүйрөп түшүп силккенде ал көмөлөнүп кетти. Катуу жыгылган ордунан жер таянып туруп келаткан Баястанга жетип барган Бектур кайра аны ичтен ары тээп жыгып, өзүрө түшкөн неме ордунан бүкчүңдөп жатканда жакасынан муунта кармап өйдө силкип тургузуп, машинага сүйрөп келип, бир колун бошотуп ачып, баланы ичине түртүп жиберди. Балакай, былтыркы тоодогуну унуткан жоксуңбу? Жанагы кеңкелес жездең Акбар экөөң колдон кокусунан эле чыгып кеттиңер эле. Кездешер кез бар экен да. Эми жездең алдыга чөгүлүп келмейин жарыкчылыкты көрбөйсүң, деп терең дем алып эми-араң эсине келип бараткан жигитке ызырынды. Аныңды тезирээк чакыр, келип кечирим сурап бутубуздан өпсүн. Ал силерден кечирим сурабайт, түбүңөргө жетет, көрөсүңөр, деди эмне болуп кеткенин эми-араң аңдап, Акбар жездесинин баш кесер досторунун барымтасында калганын билген Баястан сес көрсөтүмүш этип. Өлө албай жатып мууну сүйлөп турганын кара. Жаагыңды жаппасаң азыр коңду жулуп алам. Бул жаагын жаппайт. Азыр жездесине чалып жайлап сала элегибизде келип алдыбызга жыгылып кечирим суроосун айтат, деди жер төлөнүн эшигин жаап, үйдүн ичи аркылуу түшүп келген Кабыл телефонун сунуп. Бол азыр чалып жездеңди чакырып келип куткарып кал деп өтүн. Жок, чакырбайм, деп кесе айтып башын чайкап жиберди Баястан. Ал келбейт. Келсе да милиция менен келет. Ошондо көрөсүңөр. Жашабагыр, мууну сүйлөп турганын кара. Ал келбечи болсо сага жарык күндү көргөзбөйбүз. Бол тезирээк чалып бияка чакыр. Чакырбайм. Кабыл кежирленген жигитти жакадан алып сыртка тарта баштаганда анын далысына колун койгон Бектур токтотту. Дос, буга эмнеге чалдырганы жатабыз? Кел өзүбүз чалабыз. Бизде номуру жок да. Колун баланын жакасынан бошотпостон бурулда берди Бектур. Мунун өзүнүн телефонунан чалабыз. Ошондо мунусу биздин колдо экенин ал өзү эле түшүнөт. Туура, деген Бектур Баястанды төшүнөн ныгырды. Келе телефонуңду. Менде телефон жок, деп буркулдады Баястан. Кандайча жок, кантип эле телефон болбосун, деген Бектур бир колу менен Баястандын чөнтүктөрүн тинтип эч нерсе таппады. Урул жактан карачы. Алдыга өткөн Кабыл бир аз убараланып жатып, полго түшүп калган Баястандын телефонун таап алды. Ал телефонду баскылай берип, керектүү номер менен атты окуп, кубанычтуу түрдө үн катты. Акбар жездем, мына биздин жакшылыкты билбеген досубуздун номуру. Чалып кандай салам дубай айтайын. Азыр жетип келбесең моул балакай аман калбайт деп айт. Аны нарында деди го. Нарындан канча саатта келет? Билбейм. Сени жашаган келбейт го, Бектур. Акбар сакбар деп жүрбөй эле кел, муну жайлап шаардын сыртына ыргытып салабыз. Ооба, Акбарды кийин деле колубузга тийгизербиз. Акбар жездем Акталаада, ал жактан 7-8 саатта араң келет, деди. Бул чала кызуу, зөөкүр чалыш немелердин сөзүнөн чындап коркуп кеткен Баястан. Жашаган келет экен да, Сенин тирүү калышың эми Акбарга көз каранды. Эгер ал 6 сааттын ичинде жетип келбесе, өз өлүмүңдү ошондон көрө бер. Кабыл чалбайсыңбы Акбарга? Же өзүм чалайынбы? Сөзүмө үрөк эмессиңби? Сен чалчы, деп Кабыл телефонду Бектурга берди. Сөзүмө үрөк болгондо эмне аны менен тос айтышмак белем. Чалам да жетиштиң, жетишпесең дейм да, деп ал телефонду баскылап кулагына такай кетти.
баары демдерин ичтерине алып тыңшай калышканда түт түт эткен чакырыгы угулуп көп өтпөй «Алло» деген Акбардын үнү кулду. «Алло, Акбар, эски досуңду таанып жатасыңбы?» «Алло, ким бул? Баястан кайда?» «Акбар, мен жакшы көргөн досуң Бектурмун. Баястаның биздин колдо. Сени көргүбүз келип, аны кармап алдык. Эгер 6 сааттын ичинде жетип келбесең, аныңды тирүү көрөм деп ойлобой эле кой». «Эмне? Бектурсуңбу? Жүзү каралар. Эгер Баястанды бирдеме кылчу болсоңор түбүңөргө жетем. Кимдин түбүнө ким жетерин дагы көрөбүз. Бирок 6 саатта келип калбасаң, бул балакайдын убалына каласың. Анан дагы бир эскертип коерум, бул тууралуу эч кимге оозуңдан чыкпасын. Эгер менттерге же дагы бирөөлөргө билдирчү болсоң, моунуңду койчо мууздайм. Сөз бүттү», деп телефонду биротоло өчүрүп Баястанга кыйкырды. «Эй, уктуңбу?» Эми гана мыкаачылардын колуна түшкөнүн түшүнгөн Баястан коркконунан башын ийкегилеп жиберди. Ушул иримемде кандайдыр музыка угулуп, Бектур чөнтөгүнө кол салып, телефонун алып чыгып, андагы бейтааныш номурду бүчүркөй карап калып. «Алло» деди. «Алло, Бектур» деген Акбардын үнү чыкты. Ал Баястандыкы өчүк болгондуктан Бектурдун өзүнө жат болгон номуруна чалып жаткан. «Мен мына чыгып жатам. 6 саатта жетип барам». Ушинтсең?» деди Бектур мөөрөйү үстөн боло. «Бектур, жаш баланы ортого аралаштырбай эле койсоңор болмок. Силерге ал эмес, мен керекмин. Ошон үчүн анын башынан бир тал чач түшпөсүн. 6 саатта барып калам, ошондо сүйлөшөбүз. Келип кал», деп Бектур байланышты үздү. Баястан коркунучту эми гана сезип унчукпай отуруп калды. Баятадан бери иштин чоң жоопкерчилигинен улам соолуга түшүшкөн Бектур менен Кабыл окчундай басып кеңеше кетишти. «Акбар келгенде кандай кылабыз?» деди Бектур. «Кандай кылмак элек, жайлайбыз да. Бул баланычы? Аны дагы, болбосо бул айтып коет. Акбар бирөөлөргө чалып айтып койбос бекен?» «Билбейм, айтпас дейм». «Эгер айтып койгон болсочу, анда кандай кылабыз?» «Билбейм». Экөө бири-биринен акыл күткөндөй карашып туруп калышты. Ушул саамда гана баятадан бери кызуулуктун күчүнө салып иш кылып жаткан экөөнү жагдай кооптуу сезиле түштү. Эмне кылаарларын билбей калышты. «Балким акимге чаларбыз», деди Кабыл бир кезде. «Ооба, ал бир акылын табат», деп Бектур жандана түштү. Депутаттардын кайсы бир шаан шөкөтүндө жүргөн аким менен байланыша албай жатып, байланышып чоо жайды үстүртөн айта баштаганда эле ал кыйкырып жиберди. «Келе соолор, бул эмне кылганыңар? Азыр мен барып калам. Дагы бирдеменин ичинен чыгып жибербей күтүп тургула». Аким бат эле жетип келди. Короодон эле досторунун кылыгын уккан соң кыйкырып, экөөнү урушуп жакалаганга чейин барды. «Эшектер, бул эмне кылганыңар? Ушундай дагы иш жасайсыңарбы? Мен силерге Акбарды жайына койгула дебедим беле? Ага канчалык асылсак да бизге тийишкен жок эле да. Эми ал бизди аябайт. Арактын эмес акылдын күчүнө салып иш кылбайсыңарбы? Өз чала бышырган боткоңорду өзүңөр жегиле эми. Буга мени аралаштырбагыла. Мен силерди көргөн да билген да жокмун. Менттерден кандай кутуласыңар, менин ишим жок. Бир кеңешим, бул баланын да, Акбардын дагы канына забын кылбагыла. Болбосо түрмөнүн түбүнө түшүп каласыңар. Мен силерге канча айтчу элем ишти таза жасаш керек деп». Ушинтип кыйкырган ал шарт бурулуп кетип калды. Жашоодогу бирден бир кишисинен мындай мамилени күтпөгөн Бектур менен Кабыл эмне кылаарды билбей шалдайып туруп калышты. Ичкиликтин туманы тарап бараткан мээлерине эч кандай акыл кирбеди. Экөө эки жерде үңкүйүп отурушкандарында досторуна түтпөгөн аким кайра келди. «Кыскасы мындай кылабыз. Акбарды же жанагы баланы бирдеме кылсак баары бир билинип калабыз. Акбар биз тууралуу жанагы үйлөнгөн катынына же бул баланын энесине эбак эле айтып берсе керек.
Азыр ал силердин бул итчилигиңерди эч кимге айтпаган күндө да жанагылар болгулуп билип милицияга билдирбей коюшпайт. Ошон үчүн Акбардын алыс жолдон аман эсен келишин, анан бул кылыгыңарды эч кимге айтпоосун Кудайдан тилегиле. Анан эң негизгиси, ал келгенде алдына чөгүлүп кечирим сурап, экинчи анын алдынан чыкпоого ант бересиңер. Мен да ошентем. Кандай болгон күндө да бизди Акбар жеңди. Биз ага канча жамандык кылсак дагы кечирип, айкөлдүк кылып келатат. Бул жолу да ошентерине ишенем. Анткени ал бизди кыйбайт экен. Акыры акылыбызга келгенибизди ишенип, бизди өз бир тууганындай көрөт экен. Мен ушуну түшүндүм. Ошон үчүн биз андан кечирим сурап, алдына түшүшүбүз керек. Ал тургай могул баланын энесинин, Акбардын аялынын алдына барып кечирим сурашыбыз керек. Анан Акбардын наамына биз жаздырып койгон 3 батирди ага беришибиз керек. Аны Акбар өзү албайт. Бирок аялына бул тууралуу айтсак, аял заты ач көзүрөөк болот. Күйөөсүн буга көндүрөт деп ойлойм. Биз ушуну жасашыбыз керек. Анткени тагдырыбыз Акбардын колунда. Анан өзүбүздүн кийинки жашообуз жөнүндө айтсам, эгер силердин бул ашмалта ишиңерден аман эсен бойдон менттердин тырмагына илинбей чыгып кетсек, мындай жүрүш турушуңарды, ичкилик менен достошмоюңарды токтоткула. Мечитке барып, мусулмандык парзыңарды аткарып, Кудайдан кечирим сурагыла. Мен да ошентем. Анткени биздин күнөөлөрүбүз тоодой. Банктарды тоногонубуз бир тең да 2-3 кишинин канына забын кылганыбыз бир тең. Адам өзү канчалык катуу болсо да, анын жүрөгү абдан назик болот экен. Ал өз кылган кылыктарын, кылмыштарын канчалык туура болгон деп эсептесе да, жүрөгү аны көтөрө албай абийир сотуна кабылат экен. Бейшен бизге караганда жумшагыраак киши эмеспи? Ошон үчүн ал өз күнөөлөрүнө чыдай албай мечитке бара баштап, эми болсо дааватта жүрөт. Биздин күнөөлөрүбүз чыдатпай келгенде биз да ошентебиз. Байкашыма караганда силер ал абалга келе элек экенсиңер. Ал эми мен болсо араң эле жүрөм. Жакында депутаттыгымды таштап Бейшенге кошулат окшойм. Сөзүнүн башын урушуп баштаган аким аягына ушинтип ойлуу бүтүрдү. Түн тереңдеп баратты. Кеч күз болуп, күн кыйла сууктап калгандыктан акимдин нускоосу менен гаражга камалган Баястанга жылуу жамынчы алып барып беришип, өздөрү жылытылган бөлмөдө дагы эмне болуп кетер экен деген ойдо мостоюп отурушту. Кечтеги арактары тарагандыктан Кабыл менен Бектурдун баштары ооруй баштап, бирөөсү көчөгө чыгып, бир шише шарап таап келип серпип алышты. Силерге айла жок экен, дегентейде аким алардан терс бурулуп кетти.